Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар, бардыңыздарга Алланын рахматы, райымы, мээрими, тынчтыгы болсун. Артыбызда кооз турган мечитти ким салган болсо дагы Аллах Таала ахиретте буларга сообун эселеп берет. Себеби бул жакта миңдеген адамдар жума намаз окуйт, миңдеген адамдар илим алып жатат. Мен айтайын дегеним, туугандар, жакшы жаңылык менен сиздер менен бөлүшүп коеюн дедим. Биз мурун интернет баракчаларынан окучу элек, мусулмандар Америкада церковду сатып алып мечитке айландырып жаптыр деп. Ошол күн бизге дагы насип эткен экен, кыргыздардын бардыгы биригип бир церковдун баасы 2 миллион 200 миң доллар турат экен, биригип ошону алып жатыптыр. Бүгүнкү күндө туугандар, кыргыздардын бардыгы биригип, берешен инсандар машинесин таштап кетип аткандар болот экен, акыркы акчасын которуп аткандар бар экен, 1 миллион 100 миң доллар чогулуптур. Эми дагы 1 миллион 100 миң доллар чогулса, Кудай буйрса ошол церковду бардыгыбыз кыргыздын атына оформлять этип, кыргыздын мечити кылат экенбиз. Колубуздан келишинче бардыгыбыз салымыбызды кошойлук. Биз дагы өзүбүздүн сөзүбүз кур болуп калбасын деп, ошо өзүбүздүн атыбыздан, Лидер Умра компаниянын атынан 1 миллион сомубузду кошуп жатабыз. Эми бардыгыбыз колубуздан келишинче салымыбызды кошоюк. Салымыбызды кошолбагандар ушу видео менен бөлүшүп коюк. Калгандары дуа кылайык. Кудай буйрса, Алла насип этсе, ушул айдын аягына чейин убакыт берилген экен. Азыр 200 миң доллар зататак берилген экен. Калган акчасы ушул айдын аягында толук беребиз дептир. Ошого бардыгыбыз шашылып, 10 сом болсо дагы, 20 сом болсо дагы, 50 сом болсо дагы көптү күрсө көл болот дейт. Бардыгыбыз чогулуп, Кудай буйрса, Алла насип этсе, ошол Америкада мечит алып калса, ошол жакта канча жума намаз окулса, канча кыздарыбыз барып сабак алса, канча балдарыбыз барып ошол жерден илим алса, ошонун бардыгы сообу сизге жазылат. Иншалла Алла насип этип, ошо аман эсен ушул мечитти алып калганга бардыгыбызга насип этсин.